Татаал заттар 4 негизги класска бөлүнөт: оксиддер, негиздер, туздар жана кислоталар болуп. Ошон ичинен бүгүн биз негиздерди өтөбүз. Металл атомунан жана бир нече гидроксид тобунан турган татаал заттар негиздер деп аталат. Негиздердин жалпы формуласы төмөндө көрсөтүлүп турат. Бул жактан М деген бул металл. Мезгилдик таблицада суутектен жашылда көрсөтүлүп турат металлдар суутектен башкасы. Мисалы формулага салып көрөлү. Литий металл. Литий металлын алалы. Эми OH'ты коебуз. OH. Эми бул жакта OH экөө биригип туруп бир валенттүү дайыма. OH экөө биригип бир валенттүү. Литий болсо биринчи группада жайгашкандыктан бир валенттүү. Эми атын атаганда биринчи металлдын атын атайбыз. Мисалы литийдин гидроксиди деп. Литийдин гидроксиди. Андан кийин экинчи группадан магнийди алып көрөлү. Магний OH. OH экөө биригип бир валенттүү дедик. Ал эми магний экинчи группада жайгашкандыктан эки валенттүү. Эми экөө кайчылашып жазылат. Бул бир бул жака жазылбай калат, бул эки бул жака жазылат. Эми OH экөө бир болгондугу үчүн OH'ты кашаага алабыз дагы сыртына эки деп жазабыз. Эми атын атаганда магнийдин гидроксиди. Магнийдин гидроксиди. Эми алюминийди алып көрөлү. Алюминий. OH. Бул жактан карайбыз. Алюминий 3 валенттүү. 3-чү группада жайгашкандыктан. Ал эми OH валенттүү. Кайчылаштырабыз. Бул бир бул жака жазылбай калат, бул 3 жака жазылат. Цинк экинчи группада жайгашкандыктан экваленттүү. OH экөө биригип бир валенттүү. Бул бир бул жака жазылбай калат, бул 2 бул жака экөөнө тең тиешелүү болгондуктан кашаага алып туруп, анан 2 деп сыртына жазабыз. Атын атаганда цинктин гидроксиди. Демек атын атаганда биринчи металлдын аты аталат, андан кийин гидроксиди деп уланат. Литийдин гидроксиди, магнийдин гидроксиди, алюминийдин гидроксиди, темирдин экиваленттүү гидроксиди. Бул өзгөрмө валенттүү болгон үчүн валенттүүлүгүн сөзсүз атайбыз. Темирдин 3 валенттүү гидроксиди. Негиздер сууда эригиштиги боюнча экиге бөлүнөт: сууда эрүүчү жана эрибөөчү болуп. Сууда эрүүчү, эрибөөчүлөрдү төмөнкү таблицадан карайбыз. Бул жактан карайбыз. Эми сууда эрүүчү негиздер жана эрибөөчүлөрдү. Мисалы, бул жакта OH турат, анион болуп. Бул жакта катиондор турат. Катиондор бул плюс менен белгиленет, жалаң металлдар. Үстүдө металлдар турат, суутектен башкасы металлдар. Мисалы, OH менен литийди кесилиштиребиз. Демек, деп жазылып турат, эриткен. Андан кийин магний менен OH'ты кесилиштиребиз. Демек, эрибейт деп турат, бул жакта эти эрибейт. Андан кийин алюминий менен OH'ты кесилиштирсек, бул да эрибейт деп турат. Андан кийин күмүш, бул жакта минус, бул суу чөйрөсүндө ажырайт. Смапта суу чөйрөсүндө ажырайт деп турат. Ал эми бул жакта АЭ деп тургандар болсо, бул азерит дегендер. Мисалы, кальций менен OH, кальций OH, азерит. Негиздер гидроксо тобу боюнча 3кө бөлүнөт: бир негиздүү, эки негиздүү жана 3 негиздүү болуп. Эми бир негиздүүлөргө бир валенттүүлөр кирет. Мисалы, OH бир негиздүү, натрийдин гидроксиди дагы бир негиздүү, калийдин гидроксиди дагы бир негиздүү. Бул жакта OH 2 деп турат, демек бул 2 негиздүү. Магнийдин гидроксиди 2 негиздүү.
Барийдин гидроксиди 2 негиздүү, феррумдун гидроксиди 2 негиздүү, эквиваленттүү гидроксиди. Андан кийин алюминийдин гидроксиди 3 негиздүү, хромдун гидроксиди 3 негиздүү, феррумдун 3 валенттүү гидроксиди 3 негиздүү деп